Кар калың чөөр менен ири трассаларда же болбосо тоолуу аймактардын борбор менен байланышкан жолдорунда айдоочулар үчүн кыйла оорчулук жаралат. Азыркы учурда да Бишкек Ош, Мырзаке Каракулчу Алайкуу, Ала Буга Канышкыя, Каракол Эңилчек, Жалал Абад Казарман жолдорунан өтүүдө айдоочулар көпчүлүк учурда кыйынчылыкка дуушар болушат. Адистердин айтымында кышкы суукта айдоочулардын жүргүнчүлөр менен кошо көчөдө калган учурлары көп эле кездешет. Көпчүлүгүнө унаа ээлери коопсуздук эрежелерин сактамагандыктан өздөрү себепчи болушат. Кыш күндөрү мындай абалга айрыкча жаш айдоочулар көп кабылышат. Дасыккан айдоочулар жана адистер алыскы жолго чыгаарда айдоочу үчүн керектүү болгон алтын эрежелерди бөлүшүп беришти. Эң ириде айдоочу кырыакы болушу шарт. Эгер кыш күндөрү канчалык абайлабасын, калың кардан унааларын чыгара албай калса, сааттап жардам күтпөй эле өздөрү чыгарып алса болот. Аны кандайча ишке ашыруу керек? Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жарандык коргонуунун адистерди даярдоо жана кайра даярдоо борборунун ага окутуучусу Арыпжан Көккөзов кенен айтып берет. Бизде ар бир айдоочу биздин Кыргызстан аянда толуу аймак болгондуктан биздин жолдорубуз аябай татаал. Ошондуктан кышкы мезгилдерде ар бир өзүн сыйлаган айдоочу биринчи машинасын кышка даярдаш керек. Ал даярдаш үчүн эмне кылыш керек? Биринчи кезекте радиатордогу сууларды антифризге алмаштыруу керек. Тормозной життерди бечара карап житкичтерди аларды дагы алмаштырып, рулевой житкичтердин бардыгын аралаштырып кышка уход жасаш керек. Бул сырткы мотордун көрүнүшүндөгү иштер. Эң негизгиси моторду дагы майын кышкы майга алмаштырыш керек. Мындан сырткары бизде эң негизги бөлүктөрү болуп, бул жүрүүчү бөлүктөрү болот автомобилдин. Бул жүрүүчү бөлүктөрүн сөзсүз түрдө жайкы мезгилдеги автошиналарды сөзсүз түрдө кышкы автошиналарга алмаштырыш керек. Мындан сырткары биз кышкы мезгилдерде ар бир автоунаада бул лопатка, лом, жанагы кышкы чынжыр эмелерди сөзсүз түрдө биз буларды алып жүрүшүбүз керек. Мынакей лопатканы көрүп атасыздар. Булар тыгылган мезгилде дөңгөлөктөрдүн алдын ачып, ал жерге кургак инертный материалдарды сепкенге бул күрөк болунат. Ал эми мындан сырткары, күрөктөн сырткары бул жерде көк жылгаяк болуп калганда музду чагуу үчүн бул ломдорду дагы пайдаланып, андан кийин инертный материалдарды себиш керек. Эми мындан сырткары мына ар бир айдоочуда кышкы мезгилде эмесине жараша момундай септер, металлический септер болуш керек. Булар ошо перевалдардан ашууларын ашып аткан мезгилде буларды тагып туруп, ашууларды ашканга бул өбөлгө болот. Мындан сырткары эгерде буга акча каражаты жетпесе, ар бир айдоочуда кичке кийиз деп коет кашма. Кашмадан ошо жарым метрден экөөнү салып коюш керек. Кашма анча деле орунду ээлебейт. Аны ошо дөңгөлөктөр машина тыгылган мезгилде кашманы бул жерге силайтет мындагы таштап алдына артына. Андан кийин ошол тыгылган жерден чыкканга ушундай аракет жасаш керек. Унаадагы күрөк жана союлду кантип иштетүү керек? Өзүнүн эрежеси бар. 36 жылдык айдоочулук тажрыйбага ээ болгон Жумаш Белекбаев бир да жолу унаасы тыгылып көчөдө калган эмес. Анткени ал унаадагы жабдыктарды иштетүүнүн жолун билет. Налом менен чагылат баардыгы жолдордун боюнда. Чагылып, ушул жерге чейин алып келип, алдындагылар отурса, алдагылардын бар жарын чабып бүткөндөн кийин анан шагалдарды алып келип себиш керек түйүнө. Алдына, аркаларына сээп туруп, раскачка менен берип туруп анан чыгып кетсе болот. Бул күрөктү кандай колдонобуз эми? Күрөктү мисалы лом чабып бүткөндөн муздарды чабып алганга. Бунун муздарын баарын ордунан козгоп чыгаргандан кийин, мындай кылып чыгаргандан кийин анан күрөк менен алып туруп алыш керек буларды. Алып туруп анан кийин шагалдарды сээп туруп, анан аз-маз колсун кетпей калса машина, аркага берип туруп раскачка менен чыгып кетсе болот. Айдоочу жүргүнчүлөрдүн коопсуздугуна да кепилдик бериш керек. Ал үчүн унаада керек болгон дары-дармектер болушу шарт. Биздин Кыргызстан башынан айтып кеттик, ушу тоолуу аймак болгондуктан бизде ар кандай жол кырсыктарында жана ар кандай түтөк, ушуга окшогон бизде кырсыктар дайыма болуп турат. Ошондуктан ар бир айдоочунун машинасында медициналык аптечка
болуш керек. Бул медициналык аптечкада бул жерде этиловый спирттен баштап арганда анальгин, скотчтор, монда жигуттар, кан эме токтотконго монда дары дармектер, обезболивающий препараттар, булардын бардыгы ушул аптечкада болуш керек. Мындан сырткары бул эмеде сөзсүз түрдө этиловый спирттин 100 граммдыгы окшогон нерселер бул аптечкада камтылыш керек. Анткени ошол перевалдарда, ээн жерлерде машиналар калып кеткениңиздерде бул суукка эметип кетиши мүмкүн. Суук үшүгүрүп. Ошол мезгилдерде бул аптечкалар жана башка медициналык жардамды көрсөткөнгө ушул аптечкалар өбөлгө болот. Эгерде ар бир айдоочу төмөндөгү айтылган эрежелерди толук сактап жүрсө, эч кандай оор кырдаалга туш болбосу анык. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан 26 январдан 29 январга чейин республика аймагында абанын температурасы кескин төмөндөшү боюнча алдын ала маалымат берилген. Мындай аномалдуу суук аба ырайы жайыттарда малды кармоону, унаа, энергетика жана коммуналдык кызматтардын ишин бир топко кыйындатты. Ушундай эле суук аба ырайы 2012 жылы катталып, анда да наарында түнкүсүн -33 градус суук болсо, ал эми суу самырда -50ге жеткен. Сөөк сыздаткан суукта капысынан конокко келип үй ээсин таппай калсаңыз же жумушуңуз көчөдө жүрүүгө ылайыкталган болсо, анда үшүп калбоонун айласын ойлоңуз. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин адиси көчөдөгү сууктан сактанып жылуулануунун жолун айтып берет. Негизинен өзү ушундай суук катталганда биринчи ушу адам организмде жылуулукту пайда кылыш керек. Ал жылуулук кандай пайда болот? Бул жылуулук ошо тамак аштан пайда болот да. Адам кандай тамак аш жесе, ошондой баягындай организмдин ичинде жылуулук пайда болот. Мисалга айтсак, адам жеңил салат жеп сыртка чыкса, суукка чыкса, ал үшүп калышы ыктымал. Ал эми эмнени сунуштайт элекпиз? Сөзсүз түрдө организмде жылуулук пайда болуш үчүн бул майларды жеш керек. Ошо рационго, питанияга май азыктарын колдонуш керек, жеш керек. Себеби май деген бул ошо организмде жылуулук пайда болуунун биринчи негизги булагы болот. Эгерде кандайдыр бир себептер менен адамдарга баягындай медициналык жактан же башка жактан май жесе, баягындай май жеүүгө тыюу салынат, ал учурда эмне кылыш керек? Ал учурда адам деген баягындай курамында белок бар азыктарды сөзсүз түрдө жеш керек. Буларга кайсылар кирет? Буларга эт кирет, жумуртка кирет, творог жана сүт. Бул ошол продукталарды бирок жылуу бышырып же баягындай кайнатып ошондой жеш керек. Андан сырткары ошо сыртка чыкканда үшүп калбаш үчүн эмне кылыш керек? Мисалга айтайлы, адам сыртка чыкты, остановкада турат, транспорт каражатыны күтүп турат. Ошол жерде жөн турбай кыймылдап туруш керек, кыймыл аракетин жасап туруш керек. Себеби адам кыймылдаган сайын организмде жылуулук пайда болот. Кан тез жүгүрүп, жылуулук пайда болот. Мисалы, адам скамейкага отуруп алса, анда адистердин айтымы боюнча ошол адамда болгон жылуулук скамейкага же баягындай кандайдыр бир тепкичте отурган болсо дейли, анда сөзсүз түрдө ошо адамдын организминдеги жылуулук ошо скамейкага отурган буюмга өтүп кетет экен да. Анан сырткары адам организмде жылуулукту сакташ үчүн сөзсүз түрдө суук мезгилде шапка же баш кийим кийиш керек. Себеби статистика боюнча ошо суук мезгилде эгерде адамдын башында баш кийим жок болсо, организмде пайда болгон жылуулуктун 17% ошо баш аркылуу сыртка чыгып кетет экен. Ошонго биз сунуштайт элек, сөзсүз түрдө баш кийимдерди кийгиле. Катты суукта үйлөрдү жылытуу да орчундуу маселе. Сырттагы суук, жылуулук же энергетика тармагына таасир берип иштен чыкса, анда да үйдөгү жылуулукту убактылуу кармап турууга шарт бар. Ал үчүн кадимки эле элдик ыкманы колдонуу зарыл. Үйдү жылытыш үчүн ушундай мезгилдер эгерде катталып калса, кандайдыр бир себептерден отопление өчүп калса, үйдө суук болуп калса, биринчи кезекте айнекте болгон пардаларды же болсо азыр көп үйлөрдө жалюзилер бар да, жалюзилерди сөзсүз түрдө эртең менен ачып коюш керек. Себеби сырттан түшкөн ошо нур
ошо жарыктык эле жарыктын баягындай себептеринен бөлмөдөгү болгон аба температурасы 2-3 градуска жогорулайт. Сөзсүз. Ал эми кеч киргенде пардаларды сөзсүз жаап коюш керек, себеби кечинде уже күн түшпөйт да, күндүн нуру же болбосо баягы ошо жарыктык түшпөгөндө уже үйгө сууктук кире баштайт. Ал мезгилде кеч уже пардаларды жаап туруп, биз сунуштайт элек 2 кабат парда жабыш керек да. Экинчи кабатка баягындай журкан же болбосо башкача айтканда одеялды пайдаланса болот. Капысынан кышкы суулукта үшүп калсаңыз, адистин берген кеңешин эске алып, абалдан чыгууну унутпаңыз.